Assalamu алейкум достор. Бүгін медицина туралы сөйлешпейбиз. Бүгін сіздерді шықтандырғаны, көңіліңіздерді қыйла көтерген әрекет қылам. Андықтан ақырына чейин ұққан әрекет қылыңыздар. Менде ушунчалык көп ойлор жана сөздөр десем эле болот турат. Кантип аларды сиздерге туура жеткирсем деген ичимде уйгу туйгу коркуу бар. Ошондо болсо дагы болушунча бергени аракет кылам. Демек, биз жаш кезибизден эле кыялданып жашайбыз. Кандайдыр бир нерселерди алышыбызга, кандайдыр бир нерселерге жетишибизге ишенип, ага аракет да кылабыз, же болбосо жөн гана күтө беребиз. Чындыгында окуучулук убакыт, студенттик убакыт бул адам жашоосундагы эң бактылуу учур деп айтсам туура эле болот. Анткени ушунчалык кыялдар көп, ушунчалык максаттар көп, бирок негедир ал убакытта натыйжа дээрлик болбойт. Ал эми ондогон жылдар өткөндөн кийин эмнегедир дээрлик бардыгыбыз ошол жаштык кездеги кыялдарды жоготуп алабыз. Мунун себеби турмуштун оош кыйышы, сыноолор, үй бүлөнүн көйгөйлөрү, иштеги көйгөйлөр бизди ушунчалык катуу чарчатып коебу билбейм. Бирок бул нерсе бизге негизги тоскоолдук деп ойлобойм. Анткени кыялы бар адам күнүнө 20 саат милдеттенмелерди аткарыш керек болсо дагы калган 4 саатын 2 саатын уйкуга бөлүп, калган 2 саатында ошол кыялданган жана максат кылган нерсесине жетүүгө умтулуп, ушул нерсени кайталайт деп ойлойм. Андыктан эгерде сиз дагы кыялданып аракет кылып жүргөн болсоңуз, токтобоңуз дейм. Эч качан чегинбеңиз. Бирок эгерде сиз жылдар өтүп, балким 40 жашка, 50 жашка, же андан да ашып калган болсоңуз, жана кыялыңызды жоготуп алган болсоңуз, артка кайтыңыз деп айтам. Жана сизди шыктандырган негизги кыялыңыз бар болсо, ошону таап кайрага карай аракет кылыңыз деп айтмакчымын. Анткени бактылуулук, албетте бактылуулук динде, Аллах Тааланын буйругуна баш ийип, анын негизинде жашоо биздин милдет. Мен эч качан бул нерсени каршы болбойм. Тескерисинче ушул нерсеге үндөп кетем. Бирок адамды кубандыра турган дагы бир нерсе бар. Бул анын кыялы болуш керек, максаты болуш керек. Жана ал максаты деле Аллахтын ыраазычылыгына жетүүгө багытталыш керек. Андыктан өзүңүздүн элдерге бере турган ичиңиздеги уюп жаткан кениңиздин эң баалуу нерсесин чыгарган аракет кылыңыз. Тартынбаңыз, коркпоңуз, уялбаңыз. Сиздеги бар нерсе башкаларга жакшылык алып келсе, эч качан аны жашырыштын кереги жок. Андыктан аракетте болуңуз, бүгүндөн калбай. 80% аракет 20% гана натыйжаны берет. Кайсы гана максатты орундатуу болбосун. Калган 20% аракет болсо толук натыйжаны берет. Андыктан эгерде сиздин ишиңиз жүрүшпөй аткан болсо, балким бизнесиңиз же башка нерсе, аракет кылып аткан нерсеңизден майнап чыкпай аткан болсо, эч качан ошол нерсени токтотуп койбоңуз. Аракеттене бериңиз. Бүгүн бир ката кылган болсоңуз, аны эртеге башкачараак кылыңыз. Ар кандай чоң жетишкендик үчүн дагы тынымсыз аракетте болууга туура келет. Балким сиз 365 күн күнүнө 15 сааттан токтобой иштешиңизге туура келер. Эгерде сиз ушул нерсеге даяр болсоңуз, мен ойлойм, эч кандай натыйжа сизди күттүрбөйт. Сөзсүз түрдө көздөгөн максатыңызга жетесиз. Дагы айта берсем, чындыгында бактылуулук динде ага эч кандай кыйынчылыгы деле жок. Аллахтын ыраазычылыгына жетүү үчүн
болгону күнөөлөрдөн алыстап, анын буйруктарын аткарып жашоо керек. Бирок максат дагы бар. Максатыңызга дагы аракет кылыңыз. Өзүңүз үчүн гана эмес, жакындарыңызды кубантыш үчүн, элдерге пайдаңыз тийиш үчүн, өлкөңүзгө кызмат кылыш үчүн ушундай өзүңүздүн максатыңызды таап, ага карай аракет кылышыңыз керек деп ойлойм. Сиздерге өйдөдө айтканымдай, чачыранды болуп кетти. Айтарым айттым. Айта албаганымы мындан жакшыраак видео кылып, буюрса сиздерге дагы бир күн сунуштап өтөм. Айрым кошумчалар сиздерге сүйлөп жатканда эсиме келди. Адамды кыялданууга алып бара турган, же болбосо кыялды жоготпой ошол нерсеге түртө турган негизги нерселерден бири бул китеп. Андыктан окуп жүргөн болсоңуз, жана сиз ооматсыз болсоңуз, дагы эле окуй бериңиз. Окуунун пайдасы балким 50 жашыңызда тиер, балким андан кийин тиер. Андыктан окуй бериңиз, иштей бериңиз. Күткөн күндөрүңүз дагы сөзсүз түрдө келет. Негизинен сиздерге бүгүн жеткирим келген ушулар: кыялдануу жана кыялга карай максат коюп аракет кылуу. Баары эле көп нерсени каалайт, бирок көп нерсеге жете бербейт. Жетиш үчүн сөзсүз түрдө аракет болуш керек. Андыктан күн сайын эртең менен турушуңуз керек болгон үчүн гана эмес, максатыңызга карай аракет кылуу үчүн дагы туруңуз. Эгерде сиздин бир ишиңизден ийгилик жаралбай аткан болсо, экинчи максатыңызга өтүп, андан натыйжа чыкпаса, үчүнчү максатыңызга өтүп, аларды аткара бериңиз. Аларды бүткөндөн кийин биринчиге кайра кайтып келесиз.